Урматтуу достор, барыңыздарга салам. Биз Астана шаарындабыз. Азыр мына Астана аренада ачылыш болот. Ачылыш айзеңде биздин курама команда даярданып жатат. Тилекке каршы мына коопсуз маселеси абдан жогору бул жакта экен. Ошол себептен бизде киргизбей жатат. Бирок мына кээ бир спортчулардан азыр интервью алууга аракет кылабыз. Мына биздин спортчулар азыр парадка даярданып жаткан учуру. Казакстанда кыргыз күйөрмандар өтө көп. Казактарга караганда мына парадтын алдында жалаң кыргыз күйөрмандары башка өлкөлөрдөн келген спортчуларды колдоп жатат. Мына көзүңүздөр көргөндөй биякта бир күйөрман Польша деп кетилип жатат. Айтор мына кыргыз күйөрмандары бул көчмөндөр оюндарынын атмосферасын түзүп жатат десек туура болот. 4 камтоо боюнча Кыргызстандын лидеринен чексиздикти кошуп ал. 4 жумага болгону 500 сом. Максималдуу ылдамдыктагы чексиз интернет. Акысыз мессенджерлер менен социалдык тармактар. Wi-Fi'ды акысыз таратуу. Чексиз чалуулар. Жогорку сапаттагы 200дөн ашуун телеканал. Этно медиа онлайн кинотеатрын акысыз көрүү. Мой О тиркемесинен же Остор дүкөндөрүнүн акысыз есим. Баарына чексиз. Бүгүн Астанада көкбөрү жана жер улак боюнча чучугулак болуп өттү. Анын жыйынтыгында көкбөрүдө 6 команда катышмай болду. А тайпада Казакстан, АКШ жана Түркия курамалары жайгашса, Б тайпасында Кыргызстан, Өзбекстан, Орусия менен ойнойт. Бул жакта жогорку лигадагыдай система болот. 3 команда бири-бири менен ойнойт. Жыйынтыгында уткандар 1-орун үчүн, 2-орунду ээлегендер 3-орун үчүн ойнойт. Эртең 9-сентябрда Кыргызстандын көкбөрү командасы Өзбекстан менен саат 16:00 ойын алып барат. Ал эми жер улак боюнча жалпы 9 команда катышат. Эртең 1-чи турда Кыргызстан Монголия менен ойнойт. Саат 11:00. Урматтуу достор, бүгүн Астана шаарында көкбөрү жана жер улак боюнча чучугулак болуп өттү. Анын жыйынтыгында Кыргызстан кимдер менен ойнойт белгилүү болду. Азыр жанында спорт журналист Бексултан Усанелиев турат. Анын ойун чогуу биргеликте угуп көрөлү. Менин оюнча өтө кызыктуу болду. Биринчи ирет ошо Өзбекстанга өтө оор болду элем. Анткени ошо жер улактан дагы, анан кийин көкбөрүдөн дагы түшүп калыптыр. Эң оор атымдаштарга Казакстанга, анан кийин Кыргызстанга. Бул жактан биздин чучугулак жакшы эле болду деп ойлойм. Ошо көкбөрүдөн биз ошол чыктыбыз Өзбекстан. Биринчи ошол жер улактан баштайбыз, аяктан ошо Монголияга түшүп болдук. Менин оюмча тиги жактан дагы, ошол көкпардан дагы, анан көкбөрүдөн дагы бизде жакшы мүмкүнчүлүктөр бар. Андыктан жакшы ойун көрөбүз. Эми бир нерсе айтыш керек, баарынан зыттуу бул Казакстан менен Кыргызстан жер улактан дагы, тигинден дагы, көкбөрүдөн дагы финалдан көрүшүп калат көрсө. Кыргызстан мына жер улакка басым жасап жатат. Манас Ниязов, Өмүрбек бардыгы жер улакта. Анан шанс канчалык? Казакстан да абдан катуу даярданыптыр да. Казакстан ошол 7 айдан бери сбордо жүрүптүр, февралдан бери. Аттар да аябай күчтөп, биздин көптөр аттар алып. Бирок биздин балдар жаш даярданды, ошо 2 айдан бери көлдө даярданып, балдар дагы, өздөрү дагы аттарды дагы, туура аттарды тандашыптыр. Анткени биякта мындай эрежелер өтө мындай катуу каралат экен да. Мурун бизде кээ бирде мындай уруп кетсе дагы карабайт экен, тиркелер өлтүрөт экен биякта. Бияктан аябай ошол катуу каралат экен. Демек, жанагы өтө күлүк аттар жок биякта, мындай орто мүнөздүү балким аттар бар. Мен ойлойм, жакшы эле балдар даярданды, тең тайлашат. Эми ставка ошол жер улак коюлуптур. Демек, жер улактан жеңиш керекпиз. Эми Манас, Өмүрбек деп турсак, анда турсак кантип жеңбейбиз деп ойлойм. Все, рахмат.